Саламатсызбы, қадырман көрарман, түз эфирде Алатоо Лайв программасының көріп жатасыз. Студияда Мантур Төрөбаев. Жаратылыш ресурстар министрлигинин делегациясы буунун климаттын өзгөрүшү боюнча конференциясына катышып келди. Аталган иш-чара Германияда болуп өттү. Конференциянын жүрүшүндө катышуучулар парник газдарынын эмиссиясын азайтуу, климаттын өзгөрүшүнүн таасирине ыңгайлашуу үчүн климаттын туруктуулугун жогорулатуу, өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө каржылык колдоо көрсөтүү, жоготуулар жана зыяндуулукту азайтуу үчүн фонд түзүү маселелерин талкуулашты. Ал эми Кыргыз өлкөсүнүн атынан иш-чарага жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Азамат Темиркулов жана климатты каржылоо боюнча эксперт, глобалдык климат саясаты жана дипломатия программасынын стипендианты Дастан Абдылдаев катышып келди. Глобалдык климаттын өзгөрүшүнө эмне себеп болуп жатат? Деги эле экология маселеси тууралуу суроолорго жооп алуу үчүн Азамат Темиркуловду чакырганбыз. Кутман күнүңүз менен студиябызга кош келиңиз. Алгач мынакей Германиядагы болуп өткөн конференцияга катышып келдиңиздер. Ошол тууралуу кеңири маек курсак. Ушул конференция боюнча элден мурун айтып берейин, бул эмне деген конференция. Абдан маанилүү конференция, мунун маанисин мындай түшүнүш үчүн азыркы көйгөйлөрдү, дүйнөлүк глобалдык деңгээлдеги болуп аткан көйгөйлөрдү түшүнүшүбүз керек. Бул ошол климаттын өзгөрүү. Климаттын өзгөрүү бул бир күнүк жумуш эмес, бул эбак эле башталган тенденция болуп атат. Азыркы күндө эл аралык деңгээлде уюмдар, мына ушул Бириккен Улуттар уюмуна окшогон өлкөлөр топтолуп, ушул климаттын өзгөрүшү, климаттын жылуулугун кантип 1,5% төмөн кармасак болот экен деген ойлор менен ушундай конференцияларды, чоң конференцияларды уюштуруп атышат. Ушул конференцияга бүтүн дүйнөдөн эң мыкты адистер, эң мыкты илимпоздор жана ошол илимпоздор менен эксперттер чыгарган чечимдерди ишке ашыра турган саясатчылар да, министр, замминистр деңгээлдеринде саясатчылар келип катышып кетишти. Бул конференциянын эң негизги максаты ошол азыр эл аралык деңгээлде өлкөлөр, эл аралык уюмдар эмне кылып атышат, кандай иш-чара аткарып атышат, ошол климаттын өзгөрүүсүнө 1,5 градус төмөн кармаш үчүн. Ошол жерден жалаң бизге окшогон өлкөлөр эмес, мисалы эң мындай активдүү катышкан өлкөлөрдөн ушул арал өлкөлөр болду да. Арал өлкөлөр көрсө, алар океандын суунун деңгээли көтөрүлүп, алардын аралдары суунун астына чөгүп кетип атышыптыр. Ошондуктан бул эң мындай уязвимый өлкөлөр болуп эсептелет экен. Ошон үчүн булар эбак эле ушул темага абдан активдүү катышып, азыр да абдан мындай эң ушул багытта мындай көрүнө турган өлкөлөр болуп атат. Алардан тышкары ушул Африканын өлкөлөрү, Сахаранын, өзгөчө Сахаранын өлкөлөрү, аларда башка көйгөй болуп атыптыр. Ушул кургакчылык, абанын температурасы көтөрүлүп, алар ошол себептен кыйналып атышыптыр. Ошондуктан булар да мындай эң уязвимый өлкөлөр болуп эсептелет экен. Анан эл аралык коом ушул эки категорияга, арал өлкөлөр жана ошол Африканын, Сахарын өлкөлөргө көп кургакчылык менен күрөшүп аткан десек болот. Ооба. Ошол эки категорияга көп маани берип, ошолорго жардам бергенге аракеттенип атыптыр. Бирок айта турган нерсе, мен байкаган ушул конференцияда кандай бир күрөш болуп атты да. Эми ачык сөз, бул баары мындай тегиз болгон жок. Кээ-бирки өлкөлөр ошол өзүнө көбүрөөк
көңүл бурсун, көбүрөөк каражатты тартыш үчүн өзүнүн позициясын мындай катуу басым кылып айтып атышты. Өзгөчө ушул мен айтып кеткен арал менен кургакчылыкты көргөн өлкөлөр, ошолор абдан активдүү, абдан мындай катуу позициясын кармап атышат. Тилекке каршы ошол контекстте бизге окшогон тоолуу өлкөлөр көп активдүү эмес экен. Бул практика тоолуу өлкөлөрдө жок экен. Кээ бирки тоолуу өлкөлөр келген да жок ошол конференцияга. Ошо тоолуу өлкөлөрдүн арасынан бир гана Кыргызстан абдан ушул багытта активдүү болуп, ар кандай демилгелерди көтөрүп, өзүңүз билгендей президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров көтөргөн демилге менен 2022 жылы тоолуу өлкөлөрдүн экосистемаларын коргоо жылы болуп, БУнун Генеральный ассамблеясы менен бир добуштан колдоо көргөн. Андан тышкары кайра биздин эле демилгебиз менен 5 жылдык тоолуу өлкөлөрдүн экосистемаларын сактоо планы иштеп чыгарылган. Аны кайра эле Кыргыз Республикасынын эксперттери, адистери иштеп, ушундай планды иштеп чыгарышты. Вот бул эл аралык деңгээлде тоолуу өлкөлөрдөн бир гана Кыргызстан ушундай абдан маанилүү демилге менен чыгып атат. Бизден тышкары Андорра азыр активдүү ушул багытта иштеп баштады. Бирок эң алгачкы өлкө Кыргызстан болуп атат. Ошондуктан мен да ушул демилгени улантып, ушул конференциядан биздин делегациянын башчысы болуп, ар кандай площадкаларда, сессияларда ушул теманы көтөрүп, тоолуу өлкөлөргө көбүрөөк көңүл бурушуңар керек. Бизде көйгөйлөрүбүз көп, өзгөчө мөңгүлөр эрип атат деп, ошо мөңгүлөрдүн көйгөйүнө эл аралык деңгээлдин назарын бурганга аракеттендик. Анан дагы бир айта турган нерсе, ушул мөңгүлөр эриген себеби, мөңгүлөрдүн эриген натыйжасы бир гана Кыргызстанга тийбей, жалпы Борбор Азияга тийип атат да. Себеби ошо Борбор Азиянын 50% суу ресурстары биздин мөңгүлөрүбүздөн чыгат. Андан тышкары мөңгүлөр бул бүтүн планетага маанилүү. Себеби мөңгүлөр өзүнчө бир ушул сууктун мындай точка болуп, суукту кармап, глобалдуу климатка баланс болуп бере турган факторлор да. Ошон үчүн мөңгүлөр эрисе, бир гана Кыргыз Республикасынын экономикалык жана башка ден соолук тармактарга таасир бербей, ошо бүтүн Борбор Азияга начар таасир берет. Жана ошондой эле глобалдык климатка да таасири бар экенин ошол жерден билдирип, ошо эл аралык коомдун назарын ошондой көйгөйлөргө бурганына аракеттендик. Мынакей жогоруда айтып калдык, мисалы колдоо көрсөтүү, каржылык көрсөтүү деп калдык. Негизи эле инвестиция тарта алабызбы экология жаатына, экологияны жакшыртуу үчүн тоолуу өлкөлөр арасында? Эл аралык коом азыр ошол багытта абдан активдүү иштеп атат. Өнүккөн бай өлкөлөр, алар эми ушу 2 кылымдын ичинде
индустриальный революция 2 кылым мурун болуп, алар ошо 2 кылымдын ичинде индустрия, промышленностьти өнүктүрүп атып, ушул глобалдык климатты өзгөртүп алышты да. Но эми бул бир эле фактор, ошо глобалдык жылуулуктун бир эле фактору. Бирок ошол фактор маанилүү болуп атат. Азыр ошол бай өнүккөн өлкөлөр чоң каражаттарды чыгарып атышат. Ошол каражат бизге окшогон өнүгүп аткан өлкөлөргө жардам бергенге, өзүнүн экономикасына жашыл экономика жагына буруу максатына бөлүнүп берилип атат. Анан кайсы өлкөлөр активдүү болсо, ошолор көбүрөөк каражаттын пайдасын көрүп атышат да. Ошо мен айтып кеткендей эле арал өлкөлөр менен кургакчылыкты көргөн өлкөлөр көбүнчө ошолор абдан активдүү болуп атышат. Эми буюрса Кыргызстан да ушул багытта абдан активдүү иштейт. Себеби бизде атайын климаттык каржылоо борбор түзүлгөн. Азыр ошол климаттык каржылоо борбору абдан активдүү иштеп атат. Биз азыр ал ошо биздин министерствонун алдында ошол борбор азыр 3 долбоорду иштеп чыкты. Азыр ушул 3 долбоорду жашыл климаттик фондго тапшырабыз. Андан тышкары дагы митигациялык фонд бар, эл аралык фонд. Аякта да чоң каражаттар топтолуп атат. Жыйынтыкка келдик. Эми буюрса ошол митигационный фондго да 4 долбоор сунуштайбыз. Буюрса ошол долбоорлор өтүп калса, анда каржы же болбосо документ ошол бир гана ошол жерден мурункудай чуркап жүрүү, бир инстанциядан экинчи инстанцияга чуркап бюрократия азайды десек болот. Бюрократия азайды. Ушул министрлер кабинетин ошо бюрократияны азайтканга аракеттенип атат. Ошон үчүн ушундай фонд түзүлүп, ошо бизнесмендерге жардам берет деп ишенебиз. Азыр ошол фонддо 100гө жакын долбоорлор иштеп чыгарылып атат. Эми ошо бизнесмендер келип, ошол долбоорлор уже мындай даяр долбоорлор болуп, алар бир гана ошону окуп чыгып, таанышып, аны менен анан кааласа ошол долбоорлордон тандап, бирөөсүн тандап, ошого өз каражатын инвестицияларга жасаганга мүмкүнчүлүк берет. Азамат Азатбекович, мынакей парник газдары ушул жылуулуктун бир себеби болуп келет. Негизи эле кайсы мамлекеттер ушул парник газдарын көбүрөөк чыгарат? Ушу мен айтып кеткен мурун өнүккөн бай өлкөлөр болчу, эң мындай глобалдык климатка начар таасир берип аткан, 2 кылымдын ичинде начар таасир берип аткан өлкөлөр ошол болчу. Бул завод, фабрикалар зыяндуу газдар чыгарат. Албетте, завод, фабрикалары бар, индустриясы бар өлкөлөр ушул 2 кылымдын ичинде ошондой начар таасир берип атты. Азыр мисалы Европа өлкөлөрү, Франция, Германия, окшогон Норвегия, же болбосо АКШга окшогон өлкөлөр, алар өткөн кылымда жашыл технологияларды өзүнүн индустрияларына киргизип, бүгүнкү күндө алар уже көп зыян келтирбей калды. Алардын экономикасын мындай жашыл экономика деп айтсак болот, өзгөчө мисалы Норвегиянын экономикасын. Бирок азыркы күндө ушул өнүгүп аткан өлкөлөр, индустриясы бар өнүгүп аткан өлкөлөрдүн залакасы көбүрөөк болуп атат. Кыргызстанды алсак, биздин мындай таасирибиз көп эмес. Биз ошол эл аралык атайын тизме бар, өлкөлөрдүн тизмеси. Биз ошо 116 орунда турабыз. Биздин ошо салымыбыз 0,03% турат. Бул өтө төмөн. Биздин мына
коңшу Казакстан менен салыштырганда алар где-то ошол тизмеде 40-чы орунду ээлеп турушат. Алардын ошо салымы чоң. Эми бизде индустриябыз жок, завод фабрикалар, чоң завод фабрикаларыбыз жок. Кудай жалгап деп айтсам жаңылбайм деп ойлойм. Ошон үчүн биздин экономикабыз ушундай көп начар таасир бербейт. Бирок тилекке каршы албетте биз өзүбүздүн жашап аткан шаарыбыздын абасын булгап атабыз. Бишкек, аны баарыбыз билебиз. Бишкек ошол эң мындай дүйнөдө эң мындай кышында, күзүндө абасы начар шаар болуп эсептелинип атат. Андан тышкары биз ошол өзүбүздүн тоолуу экосистемаларды да талкалап билдирип атабыз. Ушул туура эмес айыл чарба менен, өзгөчө мал чарбасы менен. Бизде ушул эле 2 көйгөйүбүз бар, бирок ал 2 көйгөй биздин өзүбүздүн табигатыбызга терс таасир берип атат. Сиздер министрликтин ишине токтолсок, кандай стратегиялык пландар, документтер, алдыда иш пландар тууралуу дегеле? Азыркы күндө ушул БУнун тапшырмасы менен деп койсок деле болот. Тапшырмасы эмес болсо деле БУнун алкагында ар бир өлкө өзүнүн пландарын иштеп чыгарыш керек. Азыркы күндө биздин министрлигибиз ошондой стратегия, пландарды иштеп чыгарып атышат. Биздин эксперттер, эл аралык эксперттердин жардамы менен буюрса ушул жылда узун мөөнөттөгү стратегия иштеп чыгарылат. 2050 жылга чейин ал стратегияда ушул Кыргызстан кантип парниковый газдарды азайтат деген иш-чаралар камтылат. Андан тышкары өзүбүздүн определяемый на национальном уровне вклад деген документ бар. Бул улуттук деңгээлде биз кандай салым кошобуз эл аралык ушул аракетке. Азыр эл аралык аракет болуп атат да. Ошол эл аралык аракетке биздин салымыбыз кандай болот деген планды иштеп чыгарып атабыз. Ал да буюрса ушул жылдын күз маалына чейин аны иштеп чыгып кабыл алабыз. Буюрса ошондо ноябрь айында Араб Эмиратында 28-чи конференция, эл аралык конференция өтөт. Аякта да Кыргызстан абдан активдүү болуп буюрса катышат. Эң жогору деңгээлде катышабыз. Ошол жерден биз өзүбүздүн ушул иштеп чыккан документтерди эл аралык коомго көрсөтөбүз. Мына Кыргызстандын пландары ушундай. Анан келгиле силер да эл аралык уюмдар, башка өлкөлөр бизге жардамыңарды бергиле. Чогуу бирге иш алып баралы деген маселе. Ишти алып баралы деген максат менен ошол документтерди буюрса чыгарабыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Эфирибизге келип, дегеле экология жана БУдагы конференция тууралуу маалымат бергениңизге, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчү, Ала Тоо Лайв программасында глобалдуу климаттын өзгөрүшү тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Азамат Темиркулов менен маек жүргүздүк. Биздин каналдан алыстабаңыздар.